Страшная авария. Сбили девушку с самоката. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы достор. Бүгүнкү учурда мына ушундай электросамокаттар көбөйүп Бишкектин көчөлөрүндө. Мына ушунан кээде жүргүнчүлөр менен ушундай электросамокат айдагандар кагышып кетип, сүзүшүп кетип, көп кырсыктар катталып атат. Bir şeyden o turamız. Bir koyup geçecek. Özünde öyle kol oyunu bir kalsın diye öyle oynuyor samokatlar. Onu tartipке келиш керек. Tartipке келиш керек. O samokatlarga da закондор чыгарып коюш керек. Жол менен айдаш керек деп. Мисалы, тротуардан 6 км/ч айдаш керек. Андан превышать этсе уже жол менен айдаш керек да, жолдун четинен. Ошентип ойлойм да мен. Самокат деген эми азыр жашта теп атпайбы азыр. Жетүү жериңе батыраак жетип атсың. Бул деген машинада эле болуп калды жаш балдар үчүнчү. Праванын деле кереги жок. Өзүнчө жолдор салыш керек бейти. Жакшылар. Адамдардын өтүп барат коюп кетейин деп ушундай кылат экен. Катуу айдаш байкойт экенсиң, артынан чытырылып атканда бияка качасың же тияка качасың деп. Батпай велосипедтер менен да мындай. Көрүш батпайт экен да, кичинекей экен да, тиягыч по-любому адамдар жакка чыгып кетет экен бул. Ошо бир жагынан өзүң тепсең деле туура, башкаларды карасаң деле жаман болуп. Кичине жаман карайм да. Тротуарлар барбы өзүнчө, ошо менен эле жүрүш керек. Сен өзүң айдайсыңбы? Кээде. Азыр көбүнчө бирок негизи чындап эле машина жолго чыгып баратат, бардык элечи. Өзүнүн жолу курулуп атат го көбүнчөчү. Мисалы, советский нормально да. Өзү айдай турган жолу бар. Ошо магистрал жак. Өзүнүн жолун эле жүргөн оң. Жогорку кеңештин депутаты Марлим Маматалиев электросамокат скутерлер үчүн атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Аталган транспорт каражаттары үчүн эрежелер мыйзам долбоорунда камтылган. Бирок анын дагы жолдомолорун жазып коюш керек да. Ал бүгүнкү күндө мыйзамда жок. Анткени бул жаңы кирген нерсе. Бизде ал такыр жок болчу. Кайсыл жерде жүрүш керек, аларга кандай жолдор курулуш керек, алар кайсыл жерде жүргөнгө укуктуу. Кайсыл жерде алар кадимкидей эле жана велосипедке окшоп пешеходдорду өткөзүү, же жанагындай пешеходдордун өтүп атканда түшүп алып жөө өтүү, чоң жолдорго чыкса дагы, эгерде берки пешеход жок боло турган, жана тротуарлар жок болгон жерлерде гана ошол жерден чыкса дагы, бирок жолдун чети менен жүрүү, түнкү учурларда атайын жанагы өзүнүн приборлорун жандыруу, анан жанагындай эл жүрө турган жерлерде атайын өзүнүн мындай жүрө турган жерин мамлекет камсыз кылуу, мындай айтканда мэрия, башка шаарлар болобу айтор, алардын бардыгы алардын жүрүшүн да камсыз кылыш керек да. Акыркы күндөрү электросамокаттардын каршысындагы жол кырсыктары көп болуп жатат. Мындан улам жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлери эс алуу жайларда электросамокаттарды ижарага берген жеке компаниялар менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ошол эле учурда жөө жүргүнчүлөрдү өткөлдөрдө дагы жол талашып, жөө жүргүнчүлөр дагы уруп кеткен учурлары, барып жолдон унанын алдына чыгып урунгандар да бүгүнкү күндө жок эмес, бар. Бирок ошол иштерди чара багы скутер айдаган балдар, жобосо самокат айдаган өспүрүмдөр арасында, чоң кишилер арасында ушу жолдогу жүрүү коопсуздугу боюнча, самокат тебүүдө бардык коопсуздуктарды да сактоо боюнча биргелешкен ошол самокаттарды аренда берген, жанагы ижарага берген жарандар менен биргеликте иш алып баратабыз. Электросамокаттарды жашы жетелек өспүрүмдөрдө башкарып жүргөн учурлар көп. Өспүрүмдөр арасында ылдамдыгын каттуу ашырып, башкара албай кырсыкка учурап, ден соолугу жабыркап жаткан окуяларда жок эмес. Айрым өлкөлөрдө аталган транспорт каражатын башкарууда жаш курагына чектөөлөр киргизилген. Эми жаш курагы дегенде биз эми бул такыр түрдө биз буну бир жана Россияга окшоп же бир европалык мамлекеттерге окшоп запрет кылып, трассага чыкса шлем кийип, башка нерселерди кийсин дегенге чейин барган экен. Биз бир аз ага мындай айтканда быш элек биз айтсак болот. Бул экинчи этап менен каралат сөзсүз түрдө. Чоң жолдорго тыюу салуу албетте жанагы 14 жаштан ылдый жарандарга такыр тыюу салынат. 14 жаштан өйдөрөөк алар эми чыкканга болот, жана мажбур болгонго дагы чыгышат да. Башка учурларда чыкпайт. Урматтуу достор, ар бир адамдын ден соолугу кымбат, мына ошондуктан
биз ушундай электросамокаттарды айдап атканда дагы өзүнүн жол эрежелерин сактап, ушундай бирөөгө зыяныбыз тийгизбей, коопсуздукту бекем кармайлы.